11-октябрдан 12-октябрга караган түнү Чүй облусунун Төмөнкү Норус айылындагы 50-абактан 9 кылмышкер качып чыгышкан. Аларды токтотууга аракет кылган 3 аскер кызматкери муунтуп өлтүрүлүп, бири оор жаракат алган. Ошол эле түнү кылмышкерлердин 5-өө кармалып, 4-өө качып кетүүгө үлгүргөн. Бир нече жолу биздин токтотконубузга токтогон жок. То есть не подчинился жест о постановке. Ошон андан келип полк ППС-га кирип, оң поворот алып, бир тупикке кирип токтоп калды. Биз артынан келип машинаны жаап калдык, алардын жолун. Жаап калганда. Жапкандан кийин алар түштү. Канча түштү? 4 түштү? Бир водитель, 2-3 пассажир. Түшүп туруп, биздин законный требованияга баш ийген жок. Баш ийген жок да, биз предупредительный выстрел кылдык. Колунда молотокпу или ушундай топору бир нерсе бар болчу. Андан биздин предупредительный выстрелга воздухка булар машинага кайра отуруп, баттан караңгы болчу. Кайра арык көздө арык чак менен чыгып баратканда дагы бир выстрел менен дөңгөлөккө оң капталына. Ошондон чыгып Алматинка көчөсүнө чыкты. Алматинка көчөсүнөн чыгып в сторону города направляясь, дөңгөлөкү жарабай калды, машинасы жарабай калды. Ага кийин ночтун балдарга биз радиостанция боюнча бергенбиз. То, что преследуем. Алар как раз келип калды. 2 машина болуп келдик. Алар машина жүрбөй калып токтоп калды. Биз артынан келдик. Алар бул жагынан кыз токтотту. Анан 2 водитель чыкты. И бир пассажир чыкты. Кайсы жактан чыкты? Чыгып бирөөсү ошондо бирөө восток, бирөө западка качып кетти. Качып чыккан кылмышкерлердин баары терроризм жана экстремизм боюнча соттолгондор. Учурда качып кеткен 4 адам изделүүдө. Алар өтө коркунучтуу кылмышкерлер болгондуктан өздөрүн жашыруу үчүн ар кандай жолдорго барышы мүмкүн. Андыктан тиешелүү кызматтар шаар тургундарын сак болууга чакырат. 9 адам качып атат. Ошонун 7-өсү өмүр бою эркинен ажыратылгандар, 2-өсү тергөө иликтөө амалдары жүрүп аткандар болчу. Бул 9-унун башын бириктирген жагдай бул жана биздин нетрадиционный ислам деп коебуз. Ошондой ислам деп өздөрү тутунгандын бир агымын колдоочулар экен. Баягы жалаң эле колдоо эмес, активный мүчөсү жана үгүттөөчүлөрү болуп эсептелишип атат да, качкандардын 9-ынчы. Адистердин айтымында 50-абактан оңой менен качып чыгууга мүмкүн эмес. Буга сырттагы айрым күчтөрдүн жардамы болушу ыктымал. Ал эми жазаларды аткаруу кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарова азырынча алардын абактан кандайча качып чыгышканы белгисиз болууда дейт. Кээ бир нерсени азыр айта албай турган себебибиз баягы тергөө амалдарынын купуялыгын эске алуу менен ушуга барып атабыз. Балким биздин божомол ушундай эле деп айтып алсак, башка жагынан кичине иликтөө амалдарына тоскоолдук кылып койбойлу деген ойдо болуп атабыз. Бирок жана факт, что ошол дежурныйларга кол салып өлтүрүп, кыйнаганына караганда, балким мен ооруп атам, ачып кой же мынтип кой деп ошондой түрдүү себептер менен эшикти ачыштырып алышы мүмкүн да. Окуя болгон учурдагы аба ырайы бүт баардыгы ушундай жарыкты өчүрбөсө деле өтө караңгы түн, жамгырлуу түн болду да. Анан чыгып баратып, еще жана түрмө менен бирки административный корпус аркылуу чыккан, экөөнүн ортосуна жарык берилип турат да. Ошол жерден баягы караанан көрүнбөй өтүп кетиш үчүн жарыкты өздөрү өчүргөн экен. Изин жашырып качып жүргөн 39 жаштагы Данияр Кадыралиев жана Эдил Абдрахманов 2010-жылы спорт ордосунун жанында болгон жардыруу боюнча шектелип, өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал эми Алтынбек Итибаев Бишкекте 16-июлдагы террордук топ менен атайын кызматтын куралдуу кагылышуусуна байланыштуу кармалган. Ал 2009-жылы Санжар Кадыралиевдин өлүмүнө шектелип кармалган, бирок кийин эркиндикке чыккан. Ал эми 4-сү Азамат Мүсүралиев Жайшул Магдей уюмунун активдүү мүчөсү катары кармалып, иши тергелип жаткан.